Саламатсыздарбы, эфирде сайт кабар түрмөгү, аны Гүлшайыр Турдали кызы тааныштырам. Ош облусунун Ноокат районунда бир үй бүлө көмүр искине ууланып 5 адам ооруканага түшкөн. Дарыгерлер үй бүлө башчысынын өмүрүн сактап кала алган эмес. Ал эми 8 айлык наристе, 7 жана 3 жаштагы балдар үй ээсинин аялы ооруканада жатат. Бул тууралуу маалыматты Суперкежи порталына Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова билдирди. Окуя 25 январга караган түнү болгон. Жабыркагандар катуу уулангандыктан эненин баш мээси шишип кеткен. Бүгүнкү күнгө карата төртөөнүн тең абалы жакшырып, жандандыруу бөлүмүнөн жалпы палатага которулушту, дарыгерлердин көзөмөлүндө, деди Айгерчинова. Астанада колготки кийип көчөгө чыккан студент кыз бутун 1 жана 2 даражадагы үшүк алдырып, номер 1 ооруканага жаткырылды. Дарыгерлер шейшемби күнү кыз ирин хирургиясы жана колопроктология бөлүмүнө түшкөнүн айтышты. Буга чейин социалдык тармактарда Астанада бутун үшүк алдырган кыздын сүрөтү тараган. Колдонуучулар кыз көчөгө колготки кийип чыкканын айтышкан. Синоптиктердин айтымында алдыңкы 3 суткада суук антициклон Казакстандан кетпейт. Ошондуктан көпчүлүк аймактарда ызгаар сакталмакчы. Бишкекте суукта үшүп калган тургундар административдик жайларга кирип жылынып алса болот. Маалыматка караганда, жылынуу жайлары райондук административдик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу мекемелеринде, ошондой эле муниципалдык кызматтарда уюштурулду. Ал жака көчөдө баратып үшүп калган шаар тургундары кирип жылынып, андан соң жолун уласа болот. Эске салсак, өзгөчө кырдаалдар министрлиги 26 январдан 29-на чейин өлкөдө суук күчөп, күндүз Бишкекте абанын температурасы -16 градуска чейин төмөндөй турганын, айрым тоолуу аймактарда -30 градус боло тургандыгын эскерткен. Бишкекте милиция кызматкерлери 71 жаштагы пенсионерден 900 грамм баңгизатын табышкан. Эркек киши 25 январда шаардагы кичи райондордун биринде кармалган. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголду. Маалым болгондой, милиция кызматкерлери кармалган жаран мурдада ушуга окшош кылмыш боюнча соттолгондугун аныкташкан. Жогорку Кеңештин Республика Ата журт фракциясынын мурунку депутаты Өмүрбек Бабановго издөө жарыяландыбы деген суроо коомчулукта кызуу талкуу жаратууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети учурда тергөө иштери жүрүп жаткандыгын айтуу менен гана чектелүүдө. Бабанов Интерполдун издөөдө жүргөндөрүнүн тизмесинде жок экендиги маалым болду. Эске салсак, Өмүрбек Бабановго президенттик шайлоо алдында эл менен жолугушуу учурунда улуттар аралык кастыкты козутуу сөздөрдү айткан деген кине менен кылмыш иши козголгон. Ал шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Бабанов өз каалоосу менен саясаттан кеткендигин айтып, мандатын тапшырып берген. Иса Өмүркулов менен Аида Касымалиева баштаган КСДП фракциясынын 8 депутаты жана Атамекен фракциясынын бир катар эл өкүлдөрү Чыңгыз Айтматов орденин уюштуруу демилгелөөдө. Эске салсак, мындан мурун Атамекен фракциясынын депутаттары Каныбек Иманалиев, Садык Шернияз, Эмил Токтошев жана Бирбол фракциясынын депутаты Жаныбек Бакчиевтер Чыңгыз Айтматов медалин уюштурууну демилгелеп чыгыштан. Бирок жазуучунун маданият, агартуу, илим, адабият жана искусство тармагындагы жасаган зор эмгегин, ошондой эле мамлекеттер ортосундагы руханий байланышты өнүктүрүүгө кошкон салымын эске алуу менен КСДП жана Атамекен фракциясынын депутаттары сыйлыктын статусун көтөрүп, орден уюштуруу боюнча жаңы мыйзам долбоорун сунуштоо тууралуу бир пикирге келишкен. Кыргызстанда бир сутка ичинде доллардын курсу 20 тыйынга арзандады. Ушул тапта бир АКШ долларынын курсу 67 сомду түзүүдө. Борбор каланын акча алмаштыруу жайларында жана коммерциялык банктарда бир АКШ доллары 67 сом 50-90 тыйынга сатылып алынып, 68 сом 40 тыйындан сатылууда. Номиналдык курс 69,34 сом деп белгиленген. Айта кетсек, доллардын курсу январь айынан башынан бери арзандап жатат. 2 жума аралыгында 1 сом 20 тыйынга түшүп кетти. 22 январдан бери 40 тыйынга арзандады. Ошол эле учурда Улуттук банк тарабынан расмий билдирүү боло элек. Быйылкы жылдын эсебинен Улуттук банк бир жолу интервенция жасап 5,4 миллион доллар саткан.
Сайт кабар түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы ушундай жаңылыктар менен толукталды. Эске салсак, Ош ТВ телеканалы интернет басылмалардан алынган маалыматтардын маани маңызына жооптуу эмес. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.